Ага ешким кууп чыкканга акысы жок. Азыр эми мыйзам мыйзамдуу аныкталганга чейин эч ким эч нерсе кылбайт. Түнү менен давленияныз көтөрүлүп кетти ошол жердечи. 2 күн катары Мына сенин күйөөң менен ошо соттошкондо башталган жүрөгү. Бардыгын документи ушу. Жо илгерден эле дачанын бардыгы документи ушундай бизде. Орустардан келгилер бар. Ол орустарга кетти сатып. Нураны ошол убакта алган экен да ошо баары. Мурат деген ким? Мына өзүңөрдөн эле берген документтер. Мурат деген ким? Ошто касыйт ресторанын ээси. Ал кандай чанан жер сатып? Ошо дача боюнча бүт эле ошолор дача боюнча эле ошонун документи. Ой, берип атпай эле колдон колго өткөн илгерки документибизди деле ошо ушундай Нурановдун оформить этилип жүргөн башынан бери эле. Нуранов деген кантип оформить этет? Ал ким? Мамлекетпи? Кызмат. Гос регистрби ким? Нуранов ошол жерде касиетте ошо өзүнө өткөрүп алган жер экен го. Кантип өткөрүп алган? Кайсы Билбейбиз. Карапайым кайсы албаңыздар, неге аласыздар? Нуранов. Майды, Нуранов болсо мынаны ким берип атат? Өзүңүздөр берип атпайсыздар. Кара суу берип атпайбы? Кара суу деп жасап берген да бул. Ана ошо кара суу дагы деле бар мынакта бир 4-5 копиясын көтөрүп келди. Жер участкаларынын максаты багыты дача багланчылык. Решение дачно-садоводческого товарищества «Горная лаванда» постановление Карасуйской районной местной администрации зарегистрировано 03-09 принадлежит Мамакову Бектусу Исмаиловичу. Мамлекеттик актыны ким берсе ошол 5 участкага ошол берген киши жооп берет эми. Бергенге акысы жокму? Бирөө алдында жерди сатып берсе ала бересиздер. Маселе ушунда болуп атпайбы? Карапайым эми жөн акчага берип алданып атасыңар да. Ошону алданганы 500 үй болду чакты. Кантип жүргөн учарлыктар 500 үй болду деп атат. Эми жашылдан колдон караганда учарлыктар башалып калат. Эжем алтын. Мына 30 жылдын ичинде сиздер жерди бир-бирине сата берген экен. Эч ким эч нерсе деген эмес. Арызданып келсе деле арызы каралган эмес. Эли каяка барат? Эми башталып атат да. Эми башталып. Жок, эми башталган менен ошол жерде кече телевидениеде сүйлөп атат да, мисалы атасынын иниси сүйлөп атат. Ошонун колтугуна кирип алып туруп учарлыктар барып атат. Атасы ошо учарлык экен. Бул жер адиси менен. Сүйлөшүп атат. Бул жерде ошончо 500 адам учарлыкка сүздүргүзүп коюп эле туруп береби? Ушул жерден барып чыгып атпайбы? Эки жара суусу жок жер болсо. Учарлык сүрбөйт, аны мамлекет сүрөт. Мамлекет сүрө алмайт. Сүрдүп берсин. Мындай. Жер боюнча азыр айыл өкмөттө комиссия түзүлдү. Бүт межведомственный, жанагы ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Азыр комиссия бүт бардыгын изилдеп чыгат. Качан алган, кандай болгон, кайсы документтин негизинде алган. Анан ошолор чечим чыгаргандан кийин кайсы үйлөр калат? 291-чи жана токтом менен мыйзамдаштырыла турган үйлөр. Кайсы үйлөр сүрүлөт чечим кабылданат. Жаңы салынып, жанагы 291-чи токтомго туура келбеген үйдүн бардыгы сүрүлөт. Фундаменттин бардыгы сүрүлөт. Ким жанагы ким дейсиңер фамилиясы? Ошо Нурановдон барып үй маза аласыздарбы? Үйүнөн алып аласыздарбы участканы? Алдагыга жакшы жакат чечип бериңиздер да. Жок, мындай мыйзам деген бир эле нерсе иштейт. Мыйзам деген болуш керек. Биз азыр Сиз чечип баштадыңызбы? эмне ма? Олорго жайыт керек. Олорго жайыт керек болуп атат да. Жайыт жер ал мыйзамда. Жайыт жерди алар мыйзам негизинде жашаш керек. Азыр сизге бир суроо. Анда биз мамлекет менен эмне күнөөсү бар? Биз касиет ресторандан барып сатып алсаңыз. Мамлекет эл үчүн жашап атат. Сиздер касиет рестораны деп бирөөдөн барып сатып алсаңар, жеке кишилер.
Mamleket emne деп жооп бериши. Жоқ, сіздер елдер жастарға жеш беришіңіздер керек та. Ошол Мыйзам шегинде каралат. Мыйзамга туура келген үйлөр калат, туура эмес келген үйлөрдүн баардыгы Ағай, ошол жерде bir өзү коюңуз, токтоп туруңуздар, токтоп туруңуздар. Ай, көрчү базылды. Мындай болуп атат. Ошол жерде Кирисайызым бүт мамлекет орустарга дача алып берген. Азыр ошо дачанын чалдыбарларын сүйрөп, кыздарын ташып, бүт бар жогун алып туруп, биз кайра ошол жерге үй басанага кеткенбиз. Анан эми бүгүнкү күнү бар, у жер жайыт деген бул учагыштарга деле уякта совет кичине эметиш керек. Ким парламентте тууганы бар, ким ошо депутат, ким президентке караштуу, ким немеге караштуулар, ошо адамы барлар сүйлөп атат да, мындай бебе маселени эч ким укпайт. Ошону реальный чечип, жеринен көрүп чечип берсе болбойбу? Мындай болот дейчи. Жер категорияга бөлүнөт. Ооба. Жайыт категориясы бар, айыл чарба багытындагы жер бар, айыл чарба багытына жараксыз жер бар, саз болгон жер бар, категория бар да. Муну мыйзамдык учарлыктар чечкен жок. Алар мыйзам негизинде кайрылып атат. Жер бүгүн категорияда жайыт деп турат. Бул Жайыт деген экеле дөң, калган чукурдагылар бардыгы өз-өзүнө тийиштүү. Биз дагы ошо жерди аябай тактабанан алганбыз. Категорияда турат. Ооба, категорияда. Бул категорияда турса мыйзам ошол. Ана касиеттүү ресторанын ээси келип сиздерге жер сатам десе ала бересиздер. Бул жерди элдерден сурабай караңгы көз болуп алган жеринин себеби ошол жердин бүт эл башылар аралашкан. Ерлан, Кубаныч, эки Кубаныч, Исак. Азыр Исакка барайлы деп элдер талап кылса, бирөөң түшүп мени жаманатты кылсаңар, деп отурат ушинти. Азыр өзү кече янда ферма. Ал ким Исак? Исак деген азыр Дачков. Ол Дачков наоборот ушунча элдин тагдырын ошол өзү эле келип, жалгыз эле жакшынакай мени буну жаман көрсөт, ажылдашпай эле сиздер менен кеңешип чечип кое турган маселе бул. Ошого барыңыздар. Ошого барыңыздар. Исакка барыңыздар, Мирланга барыңыздар. Сиздерге ким сатса ошолорго барыңыздар. Ошолор мыйзам чегинде жооп берсин. Акчаңыздарды кайтарып берсин. Мамлекетте эмне күнөө? Тууган. Кайтарып мындайда эми азыр мындай кылалычы ата. Мыйзам чегинде чечели бар. Мен баарыңыздарды түшүнүп атам. Бул сиздердин эле көйгөй эмес. Мына ошко 1 жыл 9 ай болду мен келгеним. Келгенден баштап жер проблемасы. Биринин үстүнө биринин шапкасын кийгизип таштады. Эми ошондой туура билесиздер. Жер саткандардын мына Кудай оз кесир кылбасын, жыргаган эч кимиси болгон жок. Алды жердин алдында жатат, ортосу түрмөдө отурат, арты бүгүн тергөөдө жүрөт. Эми ошончо элдин өлү, ошончо элдин каргышы, ошол адамдарды жыргатпай турат. Эми мына сиздер табанак маңдайчар менен бер деген ошол касиеттүү рестораны деп атсаңар, ким кайдасы? Нуранов дегенге бердиңер. Эми ошол Алланын алдында сиздердин алдыңыздарда жооп берсин. Ол бир нерсеге таянган мүкөн. Ошо жооп бериш үчүн ошону азыр ата мындай кылабыз. Азыр ошону мыйзамдуу түрдө мыйзам негизинде кандай болуп сатылган, кимден кеткен, ал жер кандай жер болгон, азыр бүт жанагы ведомстволор аралык комиссия толугу менен аныктап чыгат. Сиздер чыдап күтүп отуруп туруңуздар. Комиссиянын чечими чыккандан кийин анан ошол жерге барып жыйын кылабыз. Мына комиссиянын чечими чыкты, бул жер момундай экен деп бүт кагаздарды көрсөтөбүз. Анан эгер мыйзамга туура келген жер болсо, жанагы 291-президенттин жарлыгына туура келген, токтомго туура келген жерлер болсо, үйлөр болсо, мыйзамдаштырып берилет. Ага туура келмеген үйлөр болсо, анда кайра мамлекеттин менчигине кайтарылат. Бул аны эч ким албайт. Башка бирөөгө берип койбойт, башка кылбайт. Айыл өкмөттүн менчигине кайтарабыз. Эме сизге президенттен жарлык чыкканы, ушул жарган салынган үйлөргө ушул эле 2018 жылга чейинки салынган үйлөргө полный 21-жыл. Ошого чейин кызыл китеп чыксын, текшерсин деп. Биз будан дагы 1 жыл мурун келип текшерткенбиз. Кара суу барганбыз. Кара суудан Улан деген көсөлөсү алып келгенбиз, үйлөр текшерткенбиз, бизге кызыл китеп бердиле деп. Элге будан жолу 3-4 жолу келгенбиз. Бизди бир кайрылып сураган адам болду. Кимдерге келдиңиздер?
Şu meyilge girdik, hakimge girdik, şeyge gelgemiz. Buradan bir cuma buradan şeyge gelgemiz biz. Hazır Karasuğa Şey, barsam, Karasuğa var. bizge gelmegili o şeker biz çağırmadık. Bular Karasuğa karayıp Şu Kayseri'ye varsan biri-birine tönkөшөт da, жооп керчиликтен качып элечи. Advokat alıp geldik. Her bir adam Bunu şahırdın ceri deyip ata o Karasu. Karasu Görmegeniz istormadan vereceğim. Bu adı vara olma. Şahır emne deyip atatanda. İbrazim'de çıkmayacak. Hazır bundan Yetekçiler yaş karap verişine gerek de bunu. Hazır komissiya anıqtap çıksın ata. Eğer şaharga karayıp dese, komissiya tolugunu dokument var, oşonu büt bardır, jer şaharga karayıp dese mundayla şaharga karayıp da öyle aytıp koysa öyle şaharga karay vermeydi. Je Karasuga karayıp da öyle aytıp koysa Karasuga karay vermeydi. Memleketlik dokumentler var. Karta var. Oşonun büt bardığını kötörüp çıkar. Eğer şahardın territoriyasında degen bolsa mıyzam bu, anda şahar çeçip veriş. Jo Karasu'nun territoriyası bul dep dokumentler çıksa, anda Karasu rayonu çekiş. Böyle. Ani oşol komissiya iliptep çıksın. Bu jerimizler hazır talaş jer eken. Talaş. Hiç kim eç nerse bilbey, enege var, atana var degen jer eken. Anam Hazır fütür anıqtap kembağa. çıkan. Vardır kembağa zorga ütün alıp fütürelmey pun demek olur. Yemi bu çeçilbey neme kılsa tuğru dağı bir hiç kurmasa belimiz barmasa kan bir cilmez demek yoramız da satır karar biz yemi kuratlı pullu doktor bari. Yemi Özün bilesin. Hem prezidentke barganda эле ата эми элестетиңиz. Президент ушу отуруп алып эле ар кимдин жерин чечип отуруп айтты ата. Маселе жергиликтүү бийлик бар. Seçmesen Ал үчүн жергиликтүү бийлик бар. Мына биз отурабыз. Ошон үчүн келдик. Маселе чечебиз. Анан президенттин андан башка дагы толтура түйшүгү бар. 7 миллион кыргыздын жүгүн тартып атат. Анан ал кишиге барып эле ар кимибиз жерибиз түшүнтө берсек. Sizge Ал маселе Kızlar çilende yurdu şu sizge yerde. de Var öyle başa Haydi alıp siz sürüyüp nariler takması. Mizamsız dep koydunuz. Mizamsız posto dep atasa mınандай. Oşol yerde biz mına 4 yıl oldu sotlaşkanımızga bu yıl. Jana koşon dep jirek ko jayıp Okualdılar 11 kişi. Oşol koşon mına yerden başlap jayıp dep atat. Ana sottan utkandarga berip koyanan, sottan utkaganlar büyüp kala beriş kerekpi bu yerde. Mana misal üçün oşol yerde 40 sotuk yerde de bizde kança jolu basaralыбызда бар менен барып ушундай кылып жүргөн. Акырында 40 sotuk yer soттон чечилип бүттү. Биз Карасуга кызыл кылайлы десек, эч беришпейт. Акырынан кийин мынантип аларга да виза салдырып мынандай печать бастырып арыз өткөрүп келгенбиз. 14 күндө жооп бересиз, 14 күн эмес 1 ай болуп ататына. Өтүп атат. Жооп жок. Ушундайлык алып атпайбы? Мына кагаз түрүндө эле сүрөйтчү өз экимет. Hazır hem mындай эже. Сиздердин ошол жана мыйзамсыз жерди алып алганыңыздар үчүн мамлекет күнөөнү эмес биринчи. Адам өзү күнөө. Адам өзү. Жок, сиз мынага Мен жооп мен түшүндүм. Биринчи жерди чечели. чечилген жер ушундай. Биринчи жерди чечели Карасуунукун шаардык. En turu. Анан барып калган маселе кетет. Ошол жана эшмат, ташмат сиз айтып аткан кошон башкалардыкын анан кийин иликтеп чыгабыз. Эгер Карасууга тиешелүү жери болсо Карасуу иликтейт, шаарга тиешелүү жери болсо шаар иликтейт. Мен спутниктен каратып, көрсөтүп келдим да, Карасууга карайт экен биздин жерибизде. Картадан көрсөтүп, мен шаарга барсам, шаардын гос реестринде спутниктен караса, биздин чейинки жерлер гана шаарга карайт. Мен уже Карасууда отурам да, азыр менин үйүмчү. Ушул кызлардын баары эле Карасууга келдим. Балжон даяр, айлык мөт кол коюп берсе, мага кызыл китеп жасап бермек да. Айыл өкмөт кол койбойт, кантип кол койбойт? Кол койбойт дейт. Айыл өкмөт камалат деген колдой эле. Айыл Сондай өкмөт дейт. кол койбойт. Егер Карасууга карайт экенбиз. түшүндүк ака бизде ошол Карасуунун акими барып, могул кишилер барып, өтүп алып чыктылар. Сүрөбүз деп, өз билгендикти кыла бербесин. Булар мыйзам чегинде иштеш керек да барып эле сүрбөй. Неге сүрөт? Эке барганда сиз чогулуп келишти булар. Киши бар эле. Мындай кылам. Эч ким эч нерсени сүрдүрүп жүрбөйт. Документ тактасын. Биринчи документ тактайт. Ооба. Ага чейин жашап аткандар жашай берет ошол жерде. Ана документ такталгандан кийин, комиссия түзүлгөндөн кийин жер Карасуунуку болсо биз иликтейбиз отуруп алып. Жок шаардык болсо да шаар иликтейт. Анан ошондо чечебиз, чечимди кабыл алабыз. Кимдики бузулат, кимдики мыйзамдаштырып берилет. Ошол бана бул атазыптын укасы баштап алып ушу bizden çalıştırış gerekti. Ошол киши
uyan işleri var. Akasının emrede deputat olsan hangi elde başta Жоқ, ата эми ал мындай да. Ата мындай да атазов деп атасыздар эми анын инеси ал жерге барып өзүнүн эмеси боюнча маселе көтөргөн жок да. Депутаттар кайрылып келип бизге арыз берип атат. Биз ушундай арыз беребиз, биздин жерибизди мыйзамсыз үшүнтүп басып алып үй салып атышат. Эми ал мыйзам жол берет да. Анан ошолор арыз жазгандан кийин анан биз барып карашыбыз керек да. Себеби арыздын өзүнүн убактысы бар. 14 күндө арызга жооп бериш керек. Мамлекеттик органдар. Анан ошого бул кишиге түшкөндөн кийин анан бул киши комиссия менен барды ал жерге. Териштирип кандай болгон жер, эмне болгон жер деп анан барса айтып атат, бүт бардыгы мыйзамсыз салынган үй. Bu kişiden bari öyle sürdürüyoruz dedi ona. Эч нерсеси жок. Үйүнөрдө кийип тургула dedi. Biz erten gelip kalkalayız dedi. Абайлана толукташуулар алып Yok siz айтпайсыңыз. Эл ошентип атат да. Эми азыр эшмат айтты, ташмат айтты дей бербейт. Тигил айтты, бул айтты дей бербейт. Мыйзам менен кетти. Жерди биринчи комиссия иликтеп чыксын, кайка карайт. Канча китебиз. Анан кийин биз отуруп алып, кайка караса ошол жакты иштейт. Акыллуу. Силер бул жерде отура берсеңер, алып ойлор оякта сүрүп бүткөндөн кийин келебиз мында кайтып. Ким сүрөт? Жоқ, атасы шайланганга чейин каякта жүрүшүптүр участокта. Бул жерде ошондой болуп атпайбы, бийликтен басым болуп атпайбы? Ал жактырдан бери апелип камап алды. Ал жерге. Оны неге үч малга чейин Ал жерге. Мен эскертип айтам. Сиздерге эртең бүрсүгүн ал жерге фундамент куруп, үй салуу убара болбогон. Жаңы салып аткандар болсо токтотуп. Жаңы салынып аткан үйлөр бирөө да мыйзамдаштырылбайт. Мен аны ачык эле айтып коеюн. Жаңы түшүп аткан үйлөр 2021-жылдын декабрынан бери салынган үйлөрдүн бирөөсү да мыйзамдаштырылбайт. Фундаменттин бардыгы сүрүлгөн. Ошол айланып ага чейин буалап чыгышты бизде. Ага чейин салынган үйлөр аларды жанагы 291-токтом менен комиссия карап чыгат. 291-токтомго туура келсе, эрежеге туура келсе, мыйзамдаштырып берет. Ага чейин кийин салынгандар убара болбогон. Кийин салынгандар азыр үй барып салсаңар убара болосуңар, үйдү бузабыз, ачык эле айтып. Үйлөрдүн ортосунда болуп атпайбы, бош чектер. Ошону баарын алабыз. Ортосун буза бересиңер. Бузабыз. Ортосуна учак Бузабыз. ой кайтырабыз. Бузабыз. Ортосундагы жердин бардыгын бузабыз. Себеби мыйзам ошондой. Бул жердечи, бул жерде атасы шайланганга чейин 500 адам таштырып атат да. Атасы шайланганга чейин учаны каякта жүрүптүр. Бул жерде көз көрүнө болуп атпайбы? Жок, атасы не тешеси бар? Сиздер эмне атасы? Кече кызматта mesela атасы эмем депутат деп эле барып. Deputatın ukası ekan. Бара укасы кыйкырса, бөлөсү укасы кыйкырса, карапайым мен эмне кылыш керек? Ошол атасынын иниси, Азыр мындай, где-то бир 5-6 жыл мурун биз да бир комиссия болуп барганыбызда жана чочкоканага деп даярдалган фундаменттер бар экен. Ооба, үстүдөгү ошо жердебиз да биз. Ошол фундаменттердин үстү кара сууга карайт деп Мына Токсобаев жер адысы Төлөкөн айылы. Ушулар саткан. анан ошонун жогору жагы кара суу деп аныктап берген. Азыр эми ошол жерлерде канча курулуштар бар экен. Одан бери канча курулуштар бүтүптүр. Мен айттым барып жанагы Гипраземден чакыртабыз. Кара суу менен Оштун Жеринен такташ керек да. Ар бирине казыгын кагып чыксын. Анан кийин билинет дедим. Анан кийин силер оозуңар келгенде сүйлөп эле үсүлдүрөт деп айта бербейле да ооз. Siz tanıp çıkandınız. Buna kişini biz tanıp çıkandız. Dalay ile komissiya varsa siz barat. Hem sizge asılaylı var. Oşo gezdirde bile bizdikinde bile süzdüröt dep durmaz. Sos süzdürmesinde öyle çeşti var. Ayrı ile canlı jagday menен деп козгоп чыгасаңар. Жок, мен ошо сүздүрөт деп айтпайм, мен азыр деле айтып элем. Жагдайлар бүтпөй эле койду. Geçen aytıptır, geçen. Ата, мындай кылабыз. Видеону карап Geçe de var. Siz dalay бар. Карып чыгасыз. Эже, анда чечип албайсызбы сиз келип эле, кыйкырып эле барып эле. Колуңуздан келеби? Жок, о чечип алган жерде кайра Токтобойсуз. кайра бар. Чечилбейт отурган эмес. Сотуңузда кантип чечип. Болду токтотуңуз. Oğlum Кандай aytsa. мыйзамсыз алып эле чечип аласыз. Сот чечип алат. Кыйкыра бербейм, соттордо канча чечкенин билебиз. Жөнүндө кыйкыра бербейм. Кандай чечкенди? Сот. Кандай мамлекеттин жерин алып алгандан кийин мен сот чечти анан ал чечти. Сот чечсин деп Токтоңуз, сиз кайрылдыңыз белем, жерди алып атканда келип Ой, айтыңыз. чек кыймаңызчы, адам болсо сүйлөп эле, биз да бүйүп атабыз. Сүйлөсөңүз анда барып чечип алыңыз. Чечип алыңыз ба? Oğlum sen aytın. Азыр мындай кылабыз. Чечип бер деп келип атабыз да бул жерде. 14 күн.
Mınандай эжекелерим кыйкырып өкүргөн менен эч нерсе чечилбейт. Булар кыйкырып кете берет. Мыйзам бар. Мыйзам чегинде иш алып барабыз. 14 күн убакыт, 14 күндүн ичинде комиссия чечимин чыгарат. Кайка карайт, жер кандай болуп бөлүнгөн, ким саткан. Ошонун бардыгын чыгарабыз дагы, эгерде мыйзам бузуу болгон болсо, бүт бардыгын укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Анан тергөө жүрөт. Ошондой чечим кабыл алалы. Же шаардыкы, же райондуку чечип алалы биринчи. Анан ошого ким иштейт? Эгер шаардыкы болсо шаар иштеш керек, кара суунуку болсо анда область иштеш керек, кара суу районунда. Сүйлөштүкпү? Эми ошондой кара суу Teyzetliler göre böyle mi inşallah ne cihaz telefon demek ki sürdürüp. Şaardыкы десе анда шаардыкы. Ошондой кылган, кара суунуку болсо кара сууга ham бердиргиле, баары бейбечере күйүп кетпесин оğlum эми. Анын баардыгы карап Ошондой чыгабыз. Анын баардыгы карап чыгабыз. Мыйзам чегинде болуп Эми мен сага кайра түшүндүрөм. болду, түшүндү. Кыскасы кайсы күнү кабыл алабыз укам. 15 günden keyin de atmayı var. 14 gün. Урматтуу Томедиа телеканалы көрүүчүлөрү, Томедиа Facebook баракчасынын катталуучулары, азыр Ош облустук администрациясында турабыз. Мында Учар дача аймагынын тургундары облустук администрациянын жетекчилигине келген. Алардын талаш жерлери боюнча Алар менен жаман жакшы айтышпагын. Ушмай жок, талашмай жок. Силерде эч ким азыр бүгүн кууп чыга турган эч ким жок. Андай болбойт. Комиссия аягына чейин чечимди кабыл алгандан кийин, анан кийин сүйлөшөбүз. Макулбу? Азыр кыжалат болбой, баары эс алып, иштирликти кыла беребиз. Ага эч ким кууп чыкканга акысы жок. Азыр эми мыйзамдуу аныкталганга чейин эч ким эч нерсе кылбайт. Анан аныкталгандан кийин калганы сүйлөшүп. Geçen uçaklar var. Ana bir iki adam ölmüş gerek de olsa. İki çağlar ölmüş gerek de olsa. Geçen буга чейин Томедианын кечээ күнкү чыгарылышында дача аймагындагы мыйзамсыз курулган үйлөр боюнча маалымат чыккан. Анда Кара Суу району жана Ош шаары ортосунда болгон жердин талаш жерге үйлөр курулуп кеткендиги айтылган. Жайыт жер болгондуктан Учар элинин жайыт жерине элдер мыйзамсыз курулуш кылгандыгы боюнча маалымат берилген. Азыр экинчи тарап дагы ошол үй ээлери, курулган үй ээлери облустук администрацияга келишти. Президенттин Ош облусунун кайрылыктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов тосуп алып, алар менен жолугуш өткөрүүдө. Ben başka bir nasıl men onu aytabilirim. Kim özü Жана китепте турбай, багбанчылык, багбанчылык деген жерге үй салганга эч кимдин акысын Багбанчылык биздин солнечная, цветочная деген көчөлөрүбүздө да багбанчылык деген ушул китебиз бар. Аларда да. Ал багбанчылык. Сизге айтканда дагы эле түшүндүрө албадым. Майды бул жердин көктөмдүгүдө эл жакта ийилгертен окурукташкан жана каналдын боюна жакын жерлер Малиновая, Цветочная, Центральная көчөлөрүбүздө деле ушул эле китеп. Айтып атпайбы, ушул эле китеп болсо биз баардыгын аныктап чыксын комиссия. Анан сүйлөшөбүз. Эми азыр биз аны айта албайбыз да, бул көчө экен, бул көчө экен. Элде маалымат жок да. Комиссия маалымат алып чыксын, анан жеринде сүйлөшөбүз. Азыр тыш жашай бериңиздер. Аны эч ким сүрдүрбөйт, бузбайт. Комиссиянын чечими кабыл алынгандан кийин анан кайсы үй мыйзамдаштырылат,
кайсы үй мыйзамдаштырылбайт, ошондо чечим кабыл. Бүтөйүнүп калган үйлөр сала берсинби? Ремонттун. Ремонт. Жок. Айтып коеюн, жөн эле акчаңыздар кетет. Ора болбогула баардыгыңыздар кайтып атат. Кыймылды токтотуңуздар. Анан кечеги кишилер олар мындай биз көрсөк үшүбүздү алып да булар барларды көргөн сайын. Ким? 2 күн катар барышты, мына учарлыктар бөлөк. Атасы Шекербек, атасы баш болуп барышты. Түнү менен дал ийнет көтөрүлүп кетти ошол жердечи. 2 күн катар эчеси. Мына сенин күйөөң деле ошо соттошкондо башталган. Жүрөгү бармаган. Арыз жазылган. Ошолордун өздөрүнүн укук коргоо органдары бар, кабыл алат чечим. Укук коргоо Азыр кайра эле башына баштайбы. Чечим кабыл алынса. Да бир сөздү угуп коелучу, да бир сөз. Кече ошо учардан мынандай деп атат. Биз давай келгенде үйдү тапкалайды. 2 адам өлсүн дейт. Видеолорунан бери тартып алып ошолорду. Өлүшөйүн жаш балдар экен. Талкалатып коет. Талкалайбыз деп келсе урушпагыла, талашпагыла. Талкалатып коет. Ай, ол канча менен жазгыла, жазгыла арызды жооп берет. Бирөөнүн үйүнө эле бирөө Жооп бериши каерде жашайт? Биз анан кийин эки кичине жетинде кимдер шықса кылып укугуңузду коргой тургандар бар да, укугуңузду жазыңыз арыз. Мен сиздин үйүңүзгө барып жатпайм да, ушул эжемдин үйүнө келип. Жок, мен сиз жатып элем. Просто келе талкалап келсе, жаш балдар менен кимдер Ошо талкалап кеткен күнү сүйлөшөбүз. Талкалап коюңуз. Алматы Томедиа телеканалының көрүүчүлөрү, Томедиа Facebook баракчасынын катталуучулары бүгүн Ош облустук администрациясында Учар аймагынын тургундары келип нааразычылык билдирип келишкен. Алардын айтымында алардын курган үйлөрүнө жай жер болгондуктан аны сүрдүрүп салуу маселеси көтөрүлгөнүн айтышууда. Облустук администрациянын президенттин Ош облусундагы кармактуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов аларга түшүндүрүп айтып кетти, эгерде баары мыйзам чегинде болорун, эгерде чынында атайын комиссия түзүлүп, бул жерлер мыйзамсыз экенин аныкталса, эч кандай элдин нааразычылыгына карабай ал үйлөр бузулат. Томедиа телеканал сиздерге ар дайым жеринен маселени чагылдырып берүүгө аракет жасайт. Ардактуу көрүүчүлөр, ар дайым биз менен чоң болуңуздар. Маселени жеринен чагылдыруу максатында жеринен программасын алып калганда мен Улукбек Салиулу болдум. Сөз түрдө социалдык баракчаларга катталыңыздар.